Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы бар. Бүт мыйзамсыз башаламан сооданы биз жойотабыз. Туугандар, карап коюңуз. Могу жерде негизи жашылдандыруу болуш керек. Вот так не должно быть. Это все произошло из-за того, что здесь осуществляется стихийная торговля. Мы говорим культура. Какая культура? Какой турист посмотрит вот это? Руссо туристов, облика морали, Ферштейн. Все быстренько. Мен азыр мэрдин атынан сүйлөп атам. Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы бар. Билесиз, ар бир базарды биз текшерип атабыз азыркы учурда. Бул санитардык нормалар, өрт коопсуздугу, эми Ош базарга келдик. Бүт мыйзамсыз башаламан сооданы биз жойотабыз, жокотабыз. Бирок, блошиный рынок бул дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, башка өлкөлөрдө да бар. Ошол себептен Айбек Жанышбековичтин бир тапшырмасы түшкөн бизге. Ал айткан, сөзсүз ошол ишкерлерге bir orun tapkıla. Anan oşol yerde soğudanı kılsın. Anday ordu biz taptık. Moreki Moskovski'den başlap zapravkıga çeyin Fuçika var o Fuçika. Fuçak'ın oğun жағын, sol жағын бере атабыз. Анан суббота, воскресенье неге деп атабыз? Анткени суббота, воскресенье был ярмарка сияқты болот. Мына мэрия айтат, хорошо, аренда аз болсун, аренданы төлөгүлө. Мусорга аз болсун, бесплатный жер берип атат, бесплатный милиция сотрудниктарды коргойт сизди. Бирок биз ошону неге кылып атабыз? Биздин пенсионерлерге. Вот я просто, мына туугандар, жаман көрбөгүлө. Карап коюңуз. Могу жерде негизи жашылдандыруу болуш керек. Газон болуш керек, бак болуш керек. Карап коюңуз, мояк не болду? Ну вы поняли, да? Конечно, вот так не должно быть. Это все произошло из-за того, что здесь осуществляется стихийная торговля. Эми түшүнүктүү неге камера хранения деп атасыз? Вот разве вот эта культура? Смотрите, вы тазалык не вините. Вы не должны были этого доводить до этого времени. Мы говорим культура. Какая культура? Какой турист посмотрит вот это будет? Кстати, там тоже суббота, воскресенье. Только суббота, воскресенье будет идти. Все, пойдемте. Всем подряд подаю. Пожалуйста, уберите. Все. Сегодня вот это. Вот она, вот эта женщина, никого не слушает. Это бардак. Это мы же пенсионеры, для него. Все, это убираем. Тура. Ошол Айбек Жанышбековичтин идеясы. Тилекке каршы Ош базарда баш аламан сооданын дагы бир булагы бар. Бул деген блошиный рынок деп коет. Блошиный рынок негизи, блошиный рынок башка өлкөлөрдө мындай маданият бар негизи. Ошол себептен Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен соодагерлерге атайын бир орун жер бөлүндү. Биз азыр турган жерде. Бул Московскийден баштап тиги заправкага чейин бул Фучика көчөсүндө ошол ишкерлер сооданы кылса болот. Бирок ошол бир нече шарттары бар. Биринчи шарт бул сөзсүз ошол соода дем алыш күндөрдө болуш керек. Анан экинчиси сөзсүз тазалык менен келишим болуш керек. Бул келишим формалдуу түрдө болот. Анын суммасы кичинекей эле болот. Анткени билесиз, ошол соода кеткенден кийин тилекке каршы азыркы учурда Ош базарынан бир 15 тоннага жакын күн сайын таштанды чыгып атат. Анан кийин биз ошол приоритет деп коебуз. Эң негизги бул пенсионерлерге берилет. Биринчи пенсионерлер турат. Мына эртеден баштап акимиятка тапшырма берилди. Акимият ошол блошиный рыноктун соодагерлеринин тизмесин түзөт. Ошол тизменин негизинде сооданы алып барса болот. Болбойт. Мыйзамсыз соода болбойт.